Адахан Кимсанбаевичти жаштар агай деп атайбыз. Анткени Мадумаровду мамлекеттик ишмер же бир гана саясатчы катары эмес, Айтматов өзүнүн чыгармасында ачып берген биринчи мугалим Дүйшөндүн образында көрөбүз. Агайдын кезектеги Москвадагы сапарында жаштардын суранычы боюнча биз менен бирге Экинчи дүйнөлүк согуштун жеңиш музейине барды. Алгач профессионалдуу гид менен биргеликте агайга музейди тааныштыруу максатында элек. Бирок Мадумаров өзү тарыхчы болгондуктан агайыбызга эмес, бизге гид керек экендигин түшүнгөндө, агайыбыз бизге өзү гид болуп, эң профессионалдуу гидтен да сонун жеңиш согушунун тарыхын баяндап берди. Ушел герой. Он герой получил в 1944 году. Был капитаном, командиром разведроты. Ушел. И был каза болду, 80 канчанчы жылы каза болду. То есть он еще после войны жил? Он где-то, получается, живых тоже здесь? Все, которые принимали участие. Которые известны. И анан экинчи эмнеси Жакыпов, Осмон Жакыпов. Мүмкүн Д деп жазылышы мүмкүн. Смотри, ушунчалык адилеттүүлүк болгон генерал Лисмус согушту жеңген киши бир эле жолку Советтер Союзунун баатыры. Экинчиси социалисттик эмгектин баатыры. Маршалга Жуковго Моңдун 4-төөнү берген. 4-төө. Бул деген улуулук, адилеттүүлүк. Ошон үчүн парадты дагы единственный 4-жды герой. Да, единственный человек, да. Это Жуков. Вот ошону жанагы жеңиштин маршалы, маршал Победы деген эмнени берген да. Ошон үчүн парадты сен кабыл ал деген. Бизде ошону элестетүү мүмкүнбү? Мен деп чыкмак да, мен. Мен анан кийин менден кийин дагы мен депчи. Чейрек кылымдан бери Кыргызстандагы эң популярдуу саясатчы ким деген суроо берсек, жаштардын да улуу муундун да арасында Адахан Мадумаров деп аташат. Мадумаровду жакындан тааныбаган инсандар жан дүйнөсүн эч кимге ачпаган сүрдүү киши деп айтышат. Мен болсо агайдын жан дүйнөсүн, студенттик доорун, саясатка таштаган алгачкы кадамдарын сурап, элге жеткирүүнү максат кылып келген элем. Көптөн күткөн тилегим орундалып, агай менен маегибиз Тver шаарына болгон сапардан башталды. Адаттагыдай эле Тver шаарында Мадумаровдун колдоочулары топтолуп, анын студенттик учурдагы шаарчасында бизди күтүп турушту. Мен болсо көпчүлүккө кызыктуу болгон суроолорго жооп алганга аракет кылдым. Алгач агайдын студенттик доорундагы кызыктуу окуяларын айтып берүүсүн сурандым. Агай бизге студенттик шаарчасын тааныштырганча, 3 баланын энеси өмүрлүк жубайы менен таанышкандыгы менен баштады. Жүрөктү аябай дүкүлдөткөн жерлерден бири мына ошо кинотеатр Звезда. Биз Агилаш экөөбүз аябай көп келчүбүз. Неме? Келинчегим. Анда келинчек эмес. Кино. Ошо. Эч эсимден кетпейт. Ушул жерге кирип алып бир зеленый луч дегенде бир киного кирип алып, эмне жөнүндө болгон эч эмне кылган эмес, түшүнгөн эмеспиз. Шын чыгып алып кино эмне жөнүндө деп таң калганбыз. Мына ушул кинотеатр Звезда. Горький библиотека азыр көрөбүз. Трамвай кетет элек, трамвай. Биз жана университеттен чыктым го. Ошол жерден остановка бар, остановкага чыгып, троллейбуска, трамвайга отурсам, алдында кызыл плащ кийген, чачы кара. Чачы кара кыздарды көрүш мүмкүн эмес деди. Азыр эми Бишкектин бир району болуп кетти Москва. Кезде чачы кара көрүп калыш бул өзүнчө бир чоң нерсе. Мен артынан чыктым, ал алдында отурат, бетин көргөн жокмун. Ошол бойдон барсак, спортивный переулоктон түштү. Мен да түштүм. Мен алдымда кетип бардат. Азыркыдай болуп, ойсокеленбейсиң да ал кезде. Тартынасың, артынан бара бердим, барсам, биздин жатаканага кирип кетти. Кайсы кабатка киргенин билбейм. Туран деген жигит бар эле. Филология факультетинде окуйт эле. Кирдим дагы Туран. Ушундай
9 кабат жатакана элестетсең, тап дедим. Десем алгы кирет, кайсы факультет? Мен билбейм кайсы факультет. Аты ким дейт? Билбейм. Мен бетинде көргөн жокмун да. Анан аябай жок болуп кетти дагы 2 сааттан кийин күчүлүп келди. Болсо ошол башкасы жок экен депчи. А көрсө физматта факультетте экен. 4-кабатта. Ушул жерде бар экен, жүр деди, анан барып кирсек, ушул мен бетим көргөн эмесмин да, тааныбайм. Мындай карасам кызыл плащ илинип туруп, ушул экен деген. Ушуну таанышкан, көрбөй туруп. Студенттик кезиндеги Твердин кандай кооз болгонун, ал күндөрдү күнү бүгүнкүдөй эстеп, көчө бойлой тигилген ар бир бак дарактардан бери эскерип жатты. Ошол кездеги Твердин кооз имараттарынын кайсыл жылдары жана кантип салынганын айтып, дал ошол имараттар Кыргызстанда да курулушун, көчөлөрүндө түнү да жаркырап жарык күйүп турушун кыялданганын жашырбады. Маған айзыра, мұны жерден баштап, тетігі жерден, тетігі, көрдің бі, бүт бары бір стилде құрған. Еми, ошол 200 жыл башта. 200 жыл башта. Ошондой талап қылған. Еми, бізде Бишкекте боло, Ошто боло, кайсы шаарда болбосун, ошондой план жок. Баарына бирдей, бири-бириңнен өзгөчөлөнбө. Муну Волга менен, пароход менен өтүп баратканда, бүт бардыгы бирдей көрүнсүн, көрдүңбү? Кандай саясат жүргөн? Мамлекетте ошондой саясат жүрүү керек. Кыргызстан менен ошол барган мамлекетиңизди салыштыруу болобу? Сөзсүз. Бардык нерсени салыштырат. Мына аялдамалары кандай, жөө баскан жерлери кандай, жарыгы кандай, үйлөрдүн фасадтарын кандай кылып койгон, бардыгын салыштырат. Мени абдан таң калтырганы, арадан канча жылдар өтсө да, агай Твердин ар бир көчөсүн унутпай, кайсы коомдук унаа, кайсы дарекке бараарын айтып бергени болду. Жада калса, эң кооз аялдамаларды да өз мекенинде көргүсү келгенин жашырбады. Адахан агайдын бардык эскерүүлөрүнөн мени эң таасирленткени анын жаштайынан ыр жазганы болду. Студенттик жатакананын балконунда чапан жамынган жаш жигит ата журтун сагынып, шамалга да өз мекенине ала кеттеп жалынган жалындуу ырсаптары мени гана эмес, элим деген ар бир мамлекетчил инсанды таасирлентпей койбойт. Көптү көрдүм, сендей жерди көрбөдүм, көпкө көндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Комузумдун күүсүн күндө сагынып, кайтып сага ата журтум жөнөдүм дедим. Шаркыраган суунун үнүн сагындым, шаңкылыкка учкан бүркүт сымал калкындым. Шаңкылдаган күлкүсүн элимдин шамалга да алып кетип жалындым деп жазгандырым ошол жерде. 8-кабатта турбайбы балкон? Ошол жерде туруп жазылган. Керемет. Өзү жаш болсо да, өзү теңдүү кыргызстандык студенттерди топтоп, алар менен ортодон акча чогултуп, Кыргызстандан окуганы келген студенттерге фонд ачып, акчалай жардам берип, ар тараптуу активдүү иш-чараларды уюштуруп, өз мекендештерине, мамлекетине жаштайынан эле салым кошуп келгенин биз менен чогуу жүргөн Адахан агайдын курсташы айтып берип жатты. Өз өлкөсүн, мамлекетин катуу сагынган саясатчы барбы? Анын баскан турганы кандай? Ал акчаны эмес билимди, бизнести эмес китепти, бийликти эмес элди таңдаган саясатчы ким? Деген суроого ал Мадумаров деп жооп берер элем. Кыргыз жерим, сенден карыш жылбайын. Кыргыз элим, сенден такыр чыкпайын. Кандай жашап, кандай өмүр сүрсөм да, кандай иштер эмне жумуш кылбайын. Бул баягы
жашоодогу рахат эмнеден турат, байлык деген эмне, баалуулук деген эмне дегенден улам жакпасам төбөлдөргө өкүнбөймүн, укпаса угузам деп өкүрбөймүн, бир азда адамдыгым түшүнчү деп дүйнөсү жардылардан өтүнбөймүн. Жараткан мейли бербе байлыгыңды, көтөрөм бужалганда жардылыкты, суранам бир өзүңдөн көз жумулуп, кеткиче таза сакта ыйманымды.